Долбоордун 3-параграфында алфавиттеги ачык жана йоттошкон таңгалар бир эле фонема, ошондуктан төл сөздөр таңгасы менен гана жазылат деп берилет. Бул сүйлөмдүн таптакыр мааниси туура эмес экендигин биз бир аз мурда айткан жобобуз менен тастыктадык. Азыр кыргыздар кирилл алфавитин колдонуп жаткандыктан ар кайсыдан болсо дагы ошол алфавиттин өзгөчөлүктөрүн колдонууга милдеттүү. Экинчиден, ачык менен йоттошкон экөөнүн таптакыр эки башка тыбыш экендигин катарда кыргыздын кулагы да ажырымдайт. Ошондой эле бул айырма осциллографтын жардамы менен дагы фиксацияланып, аудиограммалардан ачык көрүнөт. Бул жерден көрүп турасыздар. Кайсы бир графикалык белгилердин системасын, башкача айтканда алфавиттин колдонуу, ошол алфавиттеги таңгалардын өзгөчөлүктөрүн кабыл алуу дегендикке жатат. Эгерде кыргыздар латын алфавитин колдонсо, же болбосо битикти колдонсо, балким азыркы түрктөргө окшоп көп тыбыштар ажырымдалбаган, генерализацияланган, орфографиялык принциптерге таянбак.